Акмөр Жантай баяны дастанынан 7 бөлүк. 3 уламыш Араб ханышасы. Бар экен, жок экен ошол кезде. Акылман хан атыкты бүтүн элге биригип уга турган бул баяндын чоо жайын көп кестеймин элестете. Аптабы мээ кайнаткан араб жери. Өкүмдар турмушунун бирилеби, жалбырттап күйүп кеткен от көзүнөн бул хандын окуясын айтам эми. Жүргөн малай Аксарайда жашаган, кабак чытып кирип келди таң азан. О өкүмдар, уруксаат кыл айтайын, башын ийип жүгүндү ал капыстан. Не шумдук, карап көпкө ал малайды, хан айтты, айта бергин, кулак салды. Көгүмдө келип түшкөн соодагердин жайларын угуп билип ачууланды. Уктум дейт. Пери кыздар келди мында. Соодагер сатты кызды кулга байга. Курмандык чалып сыйга сулуу кыздан базардын ичи толду нур сулууга. Таң калам, эмне деген жандар булар? Ардагын адамзаттын кортутун таар. Илгиртпей соодагерди кармап келсин, менин да айта турган сөздөрүм бар. Макул деп чыгып кетти келген малай. Аргасыз айта албады сөздү далай. Салбырап көңүл чөгүп башты салган малайдын ичте калган сыры мындай. Кур кыял болсо дагы айтчу сөзү, көңүлүң ханга төшөп малай келди. Кыз сурап жар күтсөм деп тилек кылып, колду куруп баш ийип айтам деди. Аргасыз артка кеткен бу малайдын айтайын багынагыс табылганын, соодагер алып келген көп кыздардын ичинен тандап бирин жар кылганын. Соодагер келди ханга күн чыкканда, падышам, чакырыпсың башым мына. Көп кыздан тартуу кылам эң сулуусун, батынып айта албагам кечээ гана. Кесирлүү сөздү айтты бул соодагер, эмне үчүн кызды сатты күңдөн бетер. Гүл болуп кыз быракта жанып турган кыздарды сатчу адам канды ичер. Соодагер башты көтөр, мени кара. Кыз сатып күн көрөсүң пайдасына. Буйругум эки кылбай жөнөп кеткин, эркиндик алсын кыздар хандыгымда. Соодагер түштү эми айламалга. Кыз деген таттуу кумар бу жалганда. Сулуулук тартып турса кызыл гүлдөй, пенделер батсын дейм кыз лаззатына. Чыкылдап айткан сөзү соодагердин, хан сөзүн эки кылды пенделерим. Өзөртө жүрөк тепсеп талкалады, ачуусу келди хандын эмне дейин. Эсирген акмак башы алынсын деп, чыгаан хан чакырганы желдетти көп. Аябай бирден баарын кармагыла, кыз саткан соодагерлер келбесин деп. Кыздардын баары чыкты боштондукка. Ак жүздүү ай чырайлуу периси да, орду ичи жаркырады күн тийгендей, жамалы шам чырактай толуп нурга. Алсырап дене барды күз келгенде, арман күн кыш келдиби өмүрүнө. Сыркоолоп кайраттайып кыйналгандан, улгайып калган сымал кебетеде. Дарыгер келип кечте сырын айтты. Жашарчудар табам саргайбачы, илгиртпей жапжаш жигит болосуң деп сыйкыр сөз падышаны мээлеп атты. Оорусу сакайгандан тыңыйт дагы, көңүлдүү ой ташкындап эргийт жаны. Дүр дүйнө жайнап турса элесе албай, хан көңүлүн жалгыз пери ээлеп алды. Бак ичи гүлдөр жайнап, жыты аңкып, жадырап жашоо кумар от тутантып, чай ичип көңүл балкып турган кезде көөнүнө хандын түштү пери жаркып. Тынчыраак жагын көздөп жатты кайра, перини көрбөйүн деп гүл дайрада. Камалып турган сымал зоо ичинде, кумар от жүнүн өрттөйт бу жалганда. Алкымы нур чыгарып көз уялтат, жүзүнөн өпкүң келет бир кубантат. Кусалык азап тантса падышаны, суйсалат бал шекерлүү бул перизат. Сугу артат падышанын эмне демек, перини күндө көрүп дене өлөт, тамыры балкып кетсе жалын өрттөп, түн ичи уктай албай туйлайт жүрөк. Хан ордо кыздар жүрөт күлкү чайып,
Падыша карайт пери кумарланып. Балбылдап турган карек мээрим төксө, кымбатым болсо деди Кудай дарып. Хан ойлойт. Кыз сүйүүгө тез кабылса. Махабат лаззатына өрттү чеча. Сөйлөттү ханым сени сүйгөндүктөн, жүрөктү канжар тилет бырча-бырча. Хан күттү, кыз унчукпайт. Эмне кылат? Эртеңки күндү ойлоп жүрөк тыйлайт. Ордодо бул перинин башын байлап, канткенде аялдыкка нике кыят. Ойдолойт, түк көнбөдү айткан сөзгө. Падышам, чыкпайм азыр мен күйөөгө. Оюмда сарысана кара булут ата-энем кантти жоо чапкан кезде. Эрезе жеткиришкен ата-энем ардактап папестеген, бөпөлөгөн, перидей нур төгүлтүп чоңойтушуп, жөлөп даяп ушул кезге алып келген. Элибиз жоо чапканда талкаланды. Чоң хандык бырча-бырча балталанды. Байланды бак үрөй учуп журтубуз, айла таппай кумсаргандан кан жутабы. Элиме кетсем деген тилегим бар. Эркелеп жүрө албасмын өрттөп кумар. Болоюн күң өкүм дарым сурак салчы, биздин эл эмне болду, тирүү жандар. Перизат тизе бүктү, баш ийилди. Өкүмдар өйдө кылып айтып иди. Капаска түшкөн туткун сен болгондо, канткенде куткарбайын асыл дилди. Мөл булак, тунукзат дейт өз ичинен. Билгизбей сыртын салды болбой күмөн. Тазарды дили аппак, жүрөк толкуп калды ушул кыздын тилегинен. Тилеги күн нурундай асыл затты, ардактап күтүп барчу акыйкатты. Асылдын асылдыгын ушундан бил, жанынын жыргалынан башын тартты. Эзели мындай кызды көрбөгөндөн, көкүрөк зилдеди го чөлдөгөндөн, какырак эн талада калды окшойт, перине жактырып ал чын көңүлдөн. Муайып хан жанына пери барды. Сөз айтып, суроо салып муңканганы, падышам тилек кылып кайрылганда, бул сөзүм таштабайчы айтылганды. Арадан айлар өттү, жылдар өттү. Акыйкат жер бетинде отту кечти. Муңканган кыз тилеги ишке ашып, ордону асыл кабар өрттөп кетти. Ал хандык аман эсен чогулганы. Кыз сындуу ата-энеси жабыркады. Жалтайлап турган кезде бөтөн жерде хан барып кулчулуктан бүт куткарды. Жанган от перизаттан сыр керемет. Махаббат таржымалы аппак тилек. Мөлдүрөп бышкан жүзүм кирпи кирмеп, сүйөм деп өкүм дарга кылды белек. Махаббат кылыч белем от чыгарган, чартылдап жалын ойнойт алсырасаң. Жанында акса кашка мөл булагы, чаңкаган ичет сууну уучуланган. Муңканган кыздын өңү ачылганы, жыпар гүл жыттуу болуп чачылганы, мээримге кенен толуп орду ичинде хан менен жыргап куунап жашап калды. Жаркырап тийген күндүн нуру дилде, махаббат мүрөк суусу иче билсе, ордолуу хан шаарында ичкен мүрөк тынчтантты, көңүлдөрдү кадыресе. Махаббат гүлдүү бакта ачылганда, шөөдүрүм мөлдүр тамчы тамчылата, шербетти куйган сымал чөйчөктөргө толтургун жүрөктөрдү махаббатка. Махаббат кумар оту өрттүү белек, ааламдан түшкөн октор сезим мелжейт. Сыйкырдуу от тутантып уу жуткурган, жүрөктү көзөп өтчү чоң керемет. Кумарлуу сөз айтылды ортобузда. Мөрканым чоң махаббат дил толтурса, оозумдан бал шекерлер тамызганда, оолугуп жүрөк турат тынчтык буза.
нурданып көккө карап ал олтурду. Окуя тез бүтүрүп сыра окулду. Түн ичи ай чыкканда уйку келип, улантам эртең деди отубузду. Эртеси көгүм кире от жагылса, ортодо балдар ойнойт тапырата, ан таңдап кирип келсе кичүү уулум кайыктай толкуйт жүрөк дарыяда. Апа деп сөздү салып эркелесе, элжирип өрттөйт денем теше-теше, тагдырым тайкы эмес о жараткан, өзүңө ыраазымын ушул кечте. От күйсө албуттанып ысыйт дене, магдырап уйкум келет эминеге. Жантайдын сөзүн угам деп олтуруп, уйкуга алдырыпмын түн киргенде. Кабылан Баатыр жатты өйдө карап. О Акмөр, тургун, деди колун жаңсап. Келбети келишкенден аяаламдын бул сырлар мекенин таап жерде калат. Өмүрбүбү Бегалиева, Акмөр Жантай баяны дастаны 1996 жылы жазылган. Мен өзүм 1995 жылы жазып баштагам. Эң алгач жазылгандын арасында ичинде мына ушул Акмөр Жантай баяны дастаны болгон. Ыраазычылыктарымды билдирем. Аманчылыкта көрүшөлү.